Бизде тажиктерден араң гана кутулуп жан сактап жүрөбүз. Лейлектеп баткен эли ээнсиреп. Ал эми бул аскергенсип жаратылыш кырсыгы. Эми болсо бул алтын кырсыгы бизди кыйнап жатат. Алтын бизге керек эмес. Бизге ден соолук, тынчтык керек. Таза суу керек. Бул жерде жаткан элибиз, жерибиз, апаларыбыз, аталарыбыз, инилерибизди эркиндикке чыгарып бериңиз, урматтуу Садыр Кожоевич. Бизге тынчтык керек. Бизге тынчтык керек. Күнү менен курсактары ач, үйлөрүгө чайга барбай ушинтип кыйналып атышат. Биз дагы бүгүн келип кошулдук. Алтын казып сиздер каршы чыктыңыздар. Каршы эл каршы. Жол кайсы убактан бери жабык? Козу баг кечетен бери. Бештен бери апалар курсагы ач, балдары менен жаш келиндери отурат. Жакындарыбыз кармап келди. Кеч онда үйдөн чыкканбыз, эмеге барганбыз, милицияхананын алдына. Бизди киргизбеди. Эртең 9да келгиле деди. Эл 9да келет. Азыр иш убакыты эмес деди. Анан айла жок, бул жерге келип жолду бууп турабыз. Канча кишилер камакта? Биздин көйгөйбүз, биз так эсебин билбейбиз. Примерно. Кече сен каптаган үйлөрдү чыгарып жүргөн балдарды бүт камап алып кетипти. 30дан ашык адам, 2 аял. Assalamu alaikum, урматтуу Садыр Жапаров. Биз ушул өзгөрүш айылынын жана Катыраң айылынын тургундары биздин эң өмүрдүн булагы болгон суубузду жана жерибизди, элибиздин ден соолугу деп ушинтип баардыгыбыз чогулуп отурабыз. Сиздерден биз жардам сурайбыз. Биздин көйгөйлөрүбүздү чечип бериңиздерди суранабыз. Себеби биздин мына 30 баланы камап койду бейбине. Кээ бири эме кылат. Көбүнчө этти аялды. Биз ушу жерибизди, элибизди коргойбуз деп мына ушунда отурабыз. Мына балдарыбыздын ден соолугу үчүн мына ушу баардыгы жерде отурабыз ошол эме кылып. Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр.